Кыргызстандын ажайып кооз жаратылышы, өзгөчө анда жашаган жан жаныбарлардын түрлөрү ар бирибизди сыймыктануу менен таң калтырып, кубандырып келет. Ала тоону аймактаган арасында кызыл китепке кирген, жоголуу коркунучунда турган дүйнөдө саналуу гана түрлөрү калгандар дагы кездешет. Бул тизмеде өзгөчө орунду саны боюнча бир нече миң гана бар ак илбирс ээлейт. Ошондуктан аларды сактап калуу, башын көбөйтүү багытында ар мамлекеттер арасында ыкчам иштер жүрүп келүүдө. Алардын арасында албетте Кыргызстан да бар. Себеби биздин ата бабаларыбыз эзелтеден ак илбирске аярма меле өзгөчө маани берип келген. Ал жөнүндө улуу акын жазуучуларыбыз чыгарма жаратып, элдик ооз эки сөздөрдө, уламыштарда айтылып келет. Бекеринен Бишкек шаарынын гербинде да ак илбирстин сүрөтү түшүрүлгөн эмес. Биздин конституциянын преамбуласында жазылган. Табиат менен таттуу жашоо деп. Бизде ошол ата бабабыздан калган мураска иш жүзүндө жетелеп, көргөзүп, биздин ошол баалуулуктарыбызды жаңылап жаткандыгы менен маанилүү. Кыргызстандын официалдуу эмес символдору бар. Биринчиси бул ак мөңгүлүү аска зоо. Экинчиси бул тоо теке, Марко Поло. Үчүнчүсү илбирс. Кайсыл жерге барбагын, бул үчөөнүн сүрөтү, бул үчөөнүн да эстеликтери коюлган. Биздин элибиз үчүн, биздин республикабыз үчүн өтө маанилүү. Эзелтен кыргыз эли жаратылыш менен, табият менен эл шаркак жашаган. Ошон үчүн кыргыздарда илбирс татпайт, бүркүт татпайт, ак кун атпайт, бугу ыйык, ушул сыяктуу жаныбардын ар бирөөнүн укугу адам сыяктуу эле болгон да. Булакты булгабайт, сууга түкүрбөйт. Мына ошол эң өлбөс, өчпөс экологиялык кодекс биздин ата бабалар жазылып кеткен. Себеби алардын тагдыры жаратылыш менен эри шаркак болгон, өмүрү, жашоосу. Экинчи эмне үчүн бул жерди тандап алган? Себеби чоң кеминде улуттук парк бар. Бул Кемен өрөөнүндө илбирс да бар, бугу да бар, каман да бар, карышкыр да бар, бүркүт да бар, сүлөөсүн да бар. Бүт жагынан ыңгайлуу, буягы нарын, буягы көл, буягы чүй. Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармаларында сүйүүнү даңктайт, адамгерчиликти даңктайт, согушка каршы жасат. Бирок эң негизги темасы экология. Бул гүл сарат, бул жаа барс, бул кара нар, бул үкү. Бүгүн биз ошол жаа барсты сактап калгандабыз да. Акыркы романы тоолор кулаганда. Тоо качан кулайт? Биз эгерде жан жаныбарды өлтүрүп, жан жаныбарга биз мыкаачылык менен мамиле кылсак, тоолор урайт. Айтматовдун керези ошол. Эч убакта тоо урабасын, жан жаныбарлар ошол экологиянын адам сыяктуу эле, биз сыяктуу жашоонун акысы бар. Биз ошолорго өтө этият мамиле кылышыбыз керек. Айтматовдун акыркы керези ошол. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аска зоолорун байырлаган ак илбирстерди сактап калуу, аларды коргоо багытында алгылыктуу иштер жүрүүдө. Ага мисал катары Чүй облусунда ачылган жапайы жаныбарларга багытталган окутуу жана реабилитация борбору. Кемин районуна караштуу Жаңы Алыш айыл өкмөтүнүн ушул жайлоосунда бүгүндөн баштап Набу эл аралык Германиянын уюму тарабынан экологиялык окуу жана жаныбарларды кайра калыбына келтирүү борбору ачылды. Менин аркамда турган ушул тосмордо бүгүнкү күндө 2 ак илбирс, бир карышкыр, бир сүлөөсүн жана ошондой эле эликтин баласы жашап турган учур. Атайын суу башында асман тиреген тоолору бар Жайы тегенин Кемин районундагы Жаңы Алыш айыл өкмөтүнө караштуу Сулуу Терек жайлоосунан 10 гектар жер бекеринен бөлүнгөн эмес. Себеби жаратылышта эркин жашап көргөн жапайы жаныбарлар үчүн бул жердин климаттык шарттары дал келет. Аны менен бир катарда жалпы район, облус тургундарына, өзгөчө окуучуларына бул борбордун түзүлүшү билимин жогорулатууга, жеринен тажрыйбасын өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Илбирсти, именно илбирстин реабилитациянын центрин бияка ачып, ошо биздин жер ылайыкташып калганына биз өзүнчө да биз кубанычтабыз. Себеп дегенде мына Кыргызстандын ичинде көптөгөн жакшы кооз да жери бар. Может ошол жерлер аларга ылайыкташкан жокпу, но биздин жер ошо ылайыкташып турат ошого.
Биздин жергебизге ушундай реабилитацион центр эң биринчи бул жаратылышты коргоо. Ушулар өздөрү жайгашкандан тышкары жанагы окуу борборунда ачабыз дешкен. Ошентсе дагы биздин баягы айылдын ичиндеги мектепке же болбосо ошол эле бала бакчага деле бир экскурсия сыяктуу же болбосо бир окууну өткөзүп же болбосо жаратылыш менен тааныштыруу максатында болсо бул абдан жакшы дейм да. Негизинен мындай жайлар жалпы Кыргызстанда ички жана тышкы туризмди өнүктүрүүдө өзгөчө орунду ээлеп келет. Себеби жергиликтүү тургундар менен бир катарда чет элдик конокторго ала тообуздун өзгөчө кооздугун жеринен тааныштырып, алыстан меймандарды чакырууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Бул багытта туризм менен алектенген ишкерлер да бүгүнкү ачылышка кызыгуу менен катышышты. Алардын арасында 14 жыл республикада өз ишин алып барган Саякат туризм компаниясы да бар. Алар өзгөчө басымды экология жасап, жарандарды табият менен тыгыз байланышта камкордук мамиле менен эс алууга үндөп келет. Биздин болсо Саякат туризмдин өзүндө бир направлениясы бар. Именно жанагы туризм, внутренний туризм деп коебуз. Чет мамлекеттен бияка алып келип, турларды өткөрүп, ошо турдун ичинде экотуризм да бар bizde. Этнотуризм да бар. Ошо этнотуризм это баягы биздин бытты, эко болсо именно ошо жаратылыш боюнча, сактоо боюнча жаратылышты ошондой обращение кылып, даже агротуризм да эметсек деп атабыз, пока будущий болот да. Негизинен бул долбоор Германиянын жаратылышты коргоо союзу тарабынан каржыланып ишке ашкан. Немистердин бул уюму 1994-жылдан бери Кыргызстанда өз иштерин алып барып, жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик структуралар менен тыгыз байланышта көптөгөн экологиялык иш-чараларды өткөрүп, жаратылыш менен тургундар гармонияда жашап, жаныбарларды өзгөчө кызыл китепке киргендерди сактап калуу багытында мониторинг жүргүзүшүп, экологиялык билим берүүгө басым жасап келишет. Биздин бул союз НАБУ деп айтылат. Ал азыркы учурда 875 миң мүчөсү бар. Ошолордун мүчөлүк акылларынын негизинде колдонулуп келатат. Андан тышкарыда баягы Европа өлкөлөрүндө, Германиядан ушундай кээ бир демөөрчүлөр да чыгат. Ошолордун негизги каражаттары менен бизге ушу жардам болуп атат да. Анан өзүнчө дагы бир НАБУнун бир программасы бар, илбиристи коргоо деген. Ошого атайын азыркы учурда 5 миңден ашык мүчө төздөн тушу илбирис үчүн берген каражаттар болуп атат да. Анан ошонун негизинде да ушул колдоо болуп атат. Азыркы учурда мынакей биздин НАБУ филиалдагы 2010-жылы түзүлгөн расмий түрдө катталып, ошондо менен иш алып барып келатабыз. Буну деген башында этно стилде колдонуп жасай турган ой болгон да. Буларды өзү НАБУнун директору биздин Толкун байке дагы каалаган, ушундай этно мындай стиль болсун депчи. Анан ошого жараша бир аз этно, анан современный элементтерди кошуп, анан ошол менен уже келип чыкты да. Бул азыр бул жарым жылдын ичинде жасалган эмгек да бул. Ошол жарым жылдын ичинде жасалып бүткөндөгүсү. Борбордун ачылышын ылай бул темада атайын илимий конференция болуп өттү. Ага тийиштүү министрликтердин, элчиликтердин өкүлдөрү катышып, алар өз сөзлөрүндө мындай экологиялык билим берүү жана жапайы жаныбарларды калыбына келтирүү борборунун ачылышы жалпы Кыргызстандагы жапайы жаныбарларды жаратылышты коргоого багытталган маанилүү кадам экендигин баса белгилешти. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.